кандай автобус кечип кетет. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү кырдаал боюнча бүгүнкү ушул жердеги болуп аткан окуяларды сиздерге дагы чагылдырып кетебиз. Достор, азыр мен бир аз сиздерге чоңураак маалымат берип кетейин. Достор, көрүп атасыздар, ар жактан келген конокторго азыр биз микрофон берели деп турабыз. Андыктан биринчи эле система баштасак. Рахман агай. Бүгүнкү акыбал боюнча өзүңүздүн мындай жеке пикириңизди айтыңыз. Саламатсыздарбы? Бул жерге элди иштеп аткан элди, булардын баардыгы талаада иштеп аткан эл ошол иштерин баарын таштап ушул жерге келип олтурганы азыркы бийликтин чек ара маселесиндеги туура эмес чечимдерди чыгарганы болуп атат. Анан мен бул жерде неге турам? Мен сабайлык болгон үчүн эмес. Мына ушул жердеги 2 километр наракта биздин айыл турат. Бул суу сактагыч курулгандан баштап канчалык зыян, канчалык кесепеттерин азабын тартып келатканды мен ушул жерлик катары билем. Себеби дегенде бул суу сактагыч жерлер, айдоо жерлер сазга айланып, азыр камыш басып жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, үйлөр урап, жердин астынан суу жакын болуп, фундаменттер сынып, канча деген зыянды эл тартып атат. Эми ошонун баары аз келгенсип, азыркы келишим мына Кемпироват суунун 900 горизонттон ылдый жагын беребиз дегени бул эч бир акылга сыйбай турган бир чечим болуп атат да. Ошон үчүн мына элдин көтөрүлүп атканы дагы өтө орундуу, өтө жөндүү. Ошого жөн эле адам катары, ушул жерлик катары, кыргызстандык катары элдин көтөргөн маселесинин туура экендигин колдоп, бул келишим болбош керек. Бул Кемпироват суу сактагычы, анын астындагы жер Кыргызстанда кандай калган болсо ошондой калыш керек деген көз карашты карманып, ушул жерге келип отурам. Эми Кыргызстан бардыгыбыз үчүн бирдей. Бул жер кетсе, биздин жер кеткен жок. Бизде жакшы, биздин чек араларыбыз кеткен жок деп жата турган жер эмес. Биздин мамлекет Казакстандай чоң мамлекет эмес, жерибиз кичинекей. Камчыбек иним айткандай 1 метр жер дагы берилбеш керек дегенде, бүгүн негедир андай болуп атат. Ошол айткан сөз, берилген убадалар бүгүн кармалаш керек. Анан башка жактан алмаштырып алдык деген нерсе бүгүнкү чындыкка, бүгүнкү реалдуулукка такыр жатпай турган нерсе. Ошого мына элдин пикирин, элдин көйгөйлөрүн угуп, муну азыр токтотуш керек. Бул жалпы элдин сурап аткан бир мындай талабы болуп атат. Эл айтып атат, ошон үчүн кылып атабыз деген көп сөз айтылып жүрөт акыркы жылдары. Ошон үчүн азыр дагы эл ушуну талап кылып атат. Эми эртең 28-inde ушул жерде аябай бир чоң жыйын болгон турат. Кудай буйруса, ал жыйынга Жогорку Кеңештин бир топ депутаты, саясатчылар, коомдук уюмдун жетекчилери бүтүн Кыргызстан боюнча келген атышат. Мына ушул жерде туруп, жалаң эле Кемпироваттын маселеси эмес, бүтүндөй Кыргызстандын чек ара маселесин көтөрүп, чечкенге аракет кылып атышат. Ошон үчүн кайдыгер эмес адамдар келсеңиздер, ийип отуруп түз кеңешейли дегендей ушул маселени бир чечсек. Ооба.
чегара маселеси кыйын. 30 жылда бул эмнеге чечилбей келген? Анан азыр эмнеге эле 3 күндө чечилип калыш керек? 30 жыл чечилбеген болсо, демек ошондой бир маселелер болгон. Качан гана чечилет, качан гана бир тараптын талаптары аткарылганда гана бул талаш жерлер чечилип калат. Бүгүн ушундай болуп калгандай болуп турат азырчы. Ошого бардыңыздар кайдыгер болуп келип, Кыргызстандын жерин, перметтей болгон жерин сактап калайлык. Мына отурган элдин мүдөөсүн аткарып, ушулардын талаптарын угуп, мен ойлойм, азыркы бийлик туура чечимге келип, туура бир багытка бурулат деп. Анан мунун бүгүн сөзсүз 2 күндө же 3 айдын ичинде бүтүрүш керек деген талапты менимче эч ким койгон жок. Туруп турсун. 3 жыл турсун, 4 жыл, 5 жыл турсун, 30 жыл турбады беле. Анан эмнеге эле шашып эле муну бүтүрүп атышат? Ушул түшүнүксүз болуп атат да. Келиңиздер, акыл эске келейлик. Элдин үнүн угайлык, эл менен эсептешейлик. Менимче биз бул кошуналар менен өтө жакшы жашап келгенбиз. Мундан кийин дагы жашап кете алабыз. Өзбекстан чоң мамлекет. Биз дагы кичине болсок дагы өзүбүз бийикте турабыз. Анан ар кандай шартты эки жакты тең бирдей макул кыла турган шарттарда ушул келишимди чечет деген чоң үмүтүм бар. Рахмат. Рахмат. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушунча могул жерде энелер турат, балдарыбыз турат, агаларыбыз турат, энелерибиз турат. Биздин баарыбыздын чогулганыбыздын максатыбыз бирөө эле. Биздин жерлерибиз сатылбаш керек, биздин жерлерибиз эч кимге берилбеш керек. Ушул алакандай жер үчүн деп балдарыбыздын баары мигрант болуп талаалап жүрөт. Ошо мигранттардын катарын менин дагы 2 балам коштоп турат. Алар дагы ушул Питерде ошо элим үчүн, жерим үчүн деп туруп, ошол жактан иштеп эмгектенип, анан Кыргызстанга барсам, Кыргызстандан бир үйлүү, жерлүү болсом деп ошол жакта эмгектенип жүрүшөт. Анан эмне үчүн биздин балдарыбыз талада, кыздарыбыз талада мигрант болуп кыйналып, талада үй бетин көрбөй, бала чакасын тыштап коюп, ата энесин тыштап коюп, эли жерин тыштап коюп, ушул жакка келип үйлүү жайлуу болсом экен десе, биз бул жакта туруп анан кийин жерлерибизди беришибиз керек. Мен буга эне катары дагы, Кыргызстандын жараны катары дагы мен каршымын. Мен өзүм 4 баланын энеси, 12 неберенин тайыны чоң энеси деген бир чоң эле статуска ээ болгон аялмын. Демек мен ушул нерсени айтууга акым бар. Мен жөн отура албайм. Мен Ташкөмүрдөн келдим. Мен Ташкөмүрдө балдар искусство мектебинде жетекчи болуп иштейм, директор болуп. Ошол жерде бүгүн бизде жумуш жок. Жумуш жоктон пайдаланып мен ошол жерге келдим. Менин жүрөгүм чыдаган жок. Ошол жерде элдер турат. Бозуй тигилди. Балдар жүрөт, аялдар жүрөт, энелер жүрөт десе, апалар жүрөт десе, мен отура алган жокмун. Мен келдим. Урматтуу кыргыз элим, кыргыз калкым, айланайын аялдар, эжелер, апалар, кыздарым, сиңдилерим, балдарым, наконец-то ойгонолу, ойлонолу, өзүбүздүн элибиз, жерибиз үчүн күрөшөлү. Чоң рахмат. Бизде аманчылык болуш керек, бизде жерибиз өзүбүзгө калыш керек. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Дагы сүйлөй тургандар болсо келиңиздер. Анан өзүңүздөрдү тааныштырып, кайсыл жактан келдиңиздер, анда кайта кетиңиздер, сураныч. Кайсыл жактан келдиңиздер, каяктан уктуңуздар, ошол боюнча өзүңүздөргө маалымат берип кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Туугандар, биз Ош шаарынан келдик. Биз ушул азыркы бийликти өтө мындай үмүт менен, жакшы тилек менен ушинтип шайладык элек. Бирок тилекке каршы же билбестиктен, же окубастыктанбы, кандай болгондо дагы биздин жерибизди Өзбекстанга берип бергенибиз туура эмес деп түшүнөбүз. Туура эмес деп сиздер да чыктыңыздар, мына биз дагы туура эмес экенин билип келип атабыз да. Эми буларга эмне деп кайрылат элекпиз? Ушул жерди
ушул күнгө чейин чечилбей келди эле. Азыр деле чечилбей турсун. Убагы келгенде жаш муундар чечип алар мүмкүн. Эгер азыр шашылбай туруп эме кылайлы деген ойдобуз да биз. Анан кийин будан кийинкилер чечип алар. Биз буга чейинки өзүбүздүн талаалап кеткен балдарыбызды, туугандарыбызды ушул жерге келип, экономиканы көтөрүп, ушул Кыргызстандын өнүп өсүшүнө салым кошуп, ошого аракеттене берейлик. Чек ара маселени чече албасак, кийинки буунга калтырып кое берели. Урматтуу туугандар, ошон үчүн сиздерде эртең келе турган болсо биз дагы топтолуп келебиз. Бардык кыргыз элинин кайдыгер эмес адамдардын баарын чакырат элек. Келип, ийир отуруп, түз кеңешип дегендей бир жакшы мындай чечим чыгарып алсак, биз үчүн, кыргыз эл үчүн, мамлекетибиз үчүн жакшы болот эле туугандар. Ушундай кылайлык. Бийликке суранарыбыз ушул. Сураныч biraz ушул жерден кетпей туруп турсаңыздар, бизде бир аксакал дагы бар да бул жакта. Бул кишиге сөз бербесек болбой калат. Келиңиз. Урматтуу мекендештер, урматтуу мээрге келген туугандар, ушул бардыңыздар, ушул биздин жерибиз, суубуз, мекенибиз, аба мейкиндигибиз деп келдиңер. Бу жерде биз 4 байлыктан ажырап турбайбыз. Көрсө мынау жердин астында калган суунун астында калган жерди эсепке албай эле коелу. Суунун өзү чоң байлык. Суу деген алтындан да кымбат. Алтын түгөнүшү мүмкүн, алтын кен, нефти түгөнүшү мүмкүн, суу түгөнбөйт. Суусуз жашоого мүмкүн эмес. Мисалы чөлдө кетип атканда алтынны көтөрүп кеткен адам чөлдүн аркы башына жетеби же сууну көтөрүп кетип аткан жетеби? Мынау суудагы балыктар, бакалар, жыландар айтылган. Биздин ушул суудагы, токойдогу, тоо таштагы жан жаныбарлар, жапайы жан жаныбарлар бардыгы мамлекеттин байлыгы деп. 2 байлык болдубу? 3-чү байлык мынау аба мейкиндиги. Мунун үстүнөн өткөн самолет бул Өзбекстандын территориясы аба мейкиндиги болуп калат, буга дагы төлөшкө туура келет. Биз азыр Оштогу аэропортко ким учуп конуп аткандар болсо, бир сыйра Өзбекстанга кирип анан кайтып чыгат да. Мындай учканда, баратта мында бурулганда уже неме Өзбекстанга төлөп калат экенбиз. Аяка огромный акча төлөнөт Өзбекстанга кирип чыкканыбыз үчүн. Аба мейкинде. Бу жерде тем более төлөнөт. Анан бияктан Оштон Жалал Абадка учкусу келген кээ бир саясатчылар ушул жерден учуп өткөндө ат түшүрүп коюшу да мүмкүн да. Эч ким жооп бербейт ушул. Бу жерден өткөн жок, мен юмор кылып айтып атам, бирок чындап эле ошондой. Бу жерден беспилотник өтөбүз, вертолет баарын ат түшүргөн калардын акысы бар да уже. Ылайым ушул жер кетпесин, ушул суу кетпесин, Кыргызстан байысын, мунун жээктен мындай жээгинен жол салып туруп, ар бир кыргызстандыкка 100 метрден бөлүп берсек дагы аны өздөштүрүп алышат. Эгерге мындай туристтик базаларды курсак болот, суунун үстүнөн кайыктарды, кемелерди, жер кайыктарды уюштурсак болот. Бардыгы келечекте ушунун баардыгы болот. Бирок келечекти көрбөгөндөр бергени атат да ошол жерде. Биз көрбөсөк, биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз сөз көрөт. Ошолор үчүн туруп бергениңиздер биздин урпактар үчүн бул керек. Кудайым бизден ушул биримдигибизден жазбасын. Бизди ушул жетекчилер дагы бардыгы биздин айтканыбызга көнсүн, келсин, көрсүн, анан кийин бир эл аралык келишимдерди, мамлекеттер аралык келишимдерди түзүшсүн. Чоң рахмат мага убакыт бергениңерге. Чоң рахмат болду. Рахмат келип кеткениңиздер үчүн. Эже келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүн баарыңыздарга Ош шаарынан атай бирибиз Алайдан, бирибиз Папандан Ош шаарында жашайбыз. Чыдай албай ушу компромат суу составчылык кетип атыптыр дегенден келдик да. Биз ютубтардан, телевидениядан угуп алып келип отурабыз. Биз эми Кыргызстан сууга бай өлкө. Бизге дүйнө жүзү араб мамлекеттери кызыгып, силер бейиштей жерде жашайт экенсиңер деп кетип атышат. Ошон үчүн биз суунун башы болгондуктан, урматтуу депутаттар,
урматтуу президент, ушуларды ойлоп, суубузду Өзбекстанга бербешибиз керек. Ушу сууну бергенден көрө жаныбызды бергенибиз жакшы. Туурабы, жаштар? Эч качан бербейбиз. Ошон үчүн президентибиз жана Жогорку Кеңештин 120 депутаты жакшы ойлонуңуздар. Мүмкүн силер азыр биз таркап кетебиз деп кол коюп берип койбоңуздар. Эгер кол коюп берсеңиздер, кыргыз мамлекетинин душманы болосуздар. Ошондой деп ойлойбуз биз. Ушу сууну бербейбиз деп ойлойбуз. Рахмат. Мен дагы оштон келдим эле, ушу угуп алып, анан кийин эми мына укмуш сонун сөздөр айтылып атат. Мен айтат элем, бизге ата бабабыз кан төгүп ушу жерде таштап кетти. Биз дагы ошондой кийинки муңдарга таштап кетишибиз керек да. Бул жерге эч ким мындай меси жетпесе аралашпай эле койсунчу. Рахмат. Рахмат. Келиңиздер, жок. Дагы ким сүйлөйт? Калмады экен. Келиңиз. Коноктор сүйлөтүп алайлы. Булар өзүнүн балдар. Булар сүйлөт. Келиңиз. Сизге сөз бербесек болбойт өзүнчө. Ал сыракана сүйлөйбүз. Ассаламу алейкум, курсаптыктар, курсаптык туугандарым. Силер чептен дагы бекен экенсиңер. Мынакей бир гана айта турган ой, бир гана ой. Ушул беште болгон компроватыбыз калыш керек. 1 сантиметр дагы берилбейт. Бизден эч ким суранган жок. Бергиле деп. Кейтеңде биз өзүбүз берип, мындай кылам, тигиндей кылам, 20 гектар жерди сүйлөшүп келең дегенде эмес. Урматтуу Өзбекстандын президенти Мырзаев. Эгер Өзбекстан президенти болсоңуз, оюңуз болсо, мактаныңыз болсо, келиңиз ушул жерге. Сизге биз тосуп жерди бербейбиз. Ушуну кылымда кыргыз сөздөрүмү кичине ылгасам болот. Бир улут менен айтпай үйдө жатып 12 балам, 7 небирем. 7 небирем бар. Ушуларды айтып атат, жер кайка өтөт деп, кичинекей балдар. Эмне деп жооп берем? Жооп бере албай койдум. Жерди бердим дейби, саттым бе дейм, айткылачы. Жер берилбейт. 12 балам менен 7 небирем менен тигем кыргыз үйдү. Алып келем алды. Жашайбын. Айыл өкмөтүнө суранам, канча төлөшүм керек алгыла. Бирок жер кетпейт. Ушу бабалардын ыйлап үндөрү чыгып атат. Суранып атат. Беште жүрсө да ушулар биздин жерди бергенибизди кечирбей атат. Ким суранып атат? Эгер Мырзаевке керек болсо келсин, мен жооп бере алам. Каримов үңкүртөн эметкенде кайрылганмын мен. Каримовге жеге кайрылганмын. Мырзаевке да кайрылам. Урматтуу Мырзаев, сиз ушу өзбек калкынын президентисиз. Анча-мынча эрендерге тилин үмбетпең. Биз жерибизди бере албайбыз. Мынакей, ошо платинанын жарымына чейин биздики. Ана чегераңыздар. Ушул жерден өтмөй жок. Өзүбүздүн жерибиз өзүбүзгө насип бурушсун. Ушу орозо мезгилде турме сөз айтсам, Алла Таала кечирсин. Ар бир келген кыргызды эл журттун баскан кадамына ислам нуру нур төксүн. Алла Таала тилектерди кабыл кылсын. Алла Тааладан суранабыз, ишенебиз, бизди колдойт. Ушул жерди Алла Таала бердиби? Эч кимге насип этпейт. Урматтуу эрендер, сен провокаторсуңбу деген сөздөрдү токтоткула. Бирөөдөн ите коркпойт. Патриот ушинтип айтат. Кана, кечирип койгула го. Мына кыздар келип тур. Булар эркек, батыр булар дагы. Аял киши деген келбейт буларды. Уялып атам. Эркектер гана келет бу жерге.
Gel. Günde saat 10'da maşina barıp gelet. Maşinaga çok bolsam mına busik bolat. Gelgile. Görgüle. Bir görüp ketkile. Ozuңарды açabız. Birle görüp koygula anang çiğintik çıkar. Der degenin, der de koy degenin koyda. Ey, жүрек barбы? Ата babalar hilep atkan enen ünü ulup, kantip beresiger. Oşun için sözde жыйынтыктаймын. Men 12 balam menen berbeyim. Biz 19 adamız. Şu yerge Mirlan bir nerse berer. Temiz kırgız tamağımızda ala gelemiz. 10 bin. Benim durayımda olatalam. Özüne tayanabız. Özüne şenemiz. Bizge atap bergen kılımдар murun bergen жерlerini bizge nasip ete koy. Nasip ete koy. 10 bin Allah akbar. Böyle koy yok. Böyle koy yok. Gerek bolsa kандай kadam olsa da men baldarım menen şilteyim. Uşul rahmat. Рахмат. Ukta vermeyli. Kılım uktap kalmaylı. Ana bavurlar uktap dedet. Karagılası bardırlar. Görgülü. Uşulan soğuklar ötüp etsin bezmestanga. Görgülü adake. Kısa karagıla bir göngül yüren görünmeyen göngülü. Anday bolmaz. Oygan bölek söz yok. Рахмат. Рахмат агай. Келиңиздер дагы. Өзү калмат экеден кийин бирөө сүйлөйт дагы тилиңер жутуп алдыңар болуш керек, көп эле. Келиңиз. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Menin atım Sarif Abdumalik Özgün şaharından geldim. Bir yağa gelgeçim en birinci niyet menen ne için geldim? Azırkı mezgili kaydegerlik karaba üşüp ne olup atat, ne olup atat geldik. Birinciden bir tuğandan orada mezgilinde katı süyle orada koysam bola şu mezgilinde. Elhamdülillah Allah Teala bizge bergen yerde. Dünyamız mizan boyunca bizdeki yer. Demeyin. Uşunu kozgatpaylı daha bir aytıp koyan şu jetekçiler. Hadis mazmum aytıp ötedi. Eğer de natura yolda ketip atkan adam tuğra yolga başlasan soğuk olasın. Eğer de adaştırırsan sen hem günahkar emen olur. Oşoğa bir tuğ çeçi olat. Bu da şükür elhamdülillah yer bu Kırgızistanlık Allah Teala bergen hemen öz korgap alaylı. Eğer de Kırgızistan'da Mirzalar bolası biz kaşak aksakalдар üçe turabız mına. Atıl birge çıkıp aldık. Eme aytып kaşak aksakalдар bolsa ham turabız, süyleybiz, eme kolubuz. Oşoğa sizler erkekler mına bütün Kırgızistan emeleri malыңар buqala arkada kuyruguna ertigen, dekançı alek bolganlar gelgile turip koyur, özün pikrini aytkıla erten kıyametke herbiz cevap beredi. Mekenini korgoşta buldu amanat, buldu her. İmandan bol, gelgile. Uyda jatavergile. Mına turgula, mına yerde özün pikiriňärdi jarandyk. Musulman emen hakkımız turgula mı turip dur. İçinde biri Allah'tan korkabız, kalan içinden korkmayız. Esen mesela orası ya mına жазıla korkmayız yani. Korkmagan adam gelsin, fikrini aytsın. Yani arıq adamda kemçilik bolup, biroq maşvere kengiştirip jap bereli çeçe bolat. Kanday emi? Bu yer Allah'tan bergen yer Kırgızistan'daki. Yer üstünde su bizdeki. Suyun üstünde havası bizdeki Kırgızistan bergen. Oşuğa bekem turaylı. Tuğandar, yaşlar, emine bekem turaylı, kaçpaylı. Oşuğa katı süresem geçirip koyasınlar, Allah geçirsin. Rahmat. Kандай дейсиз? Kırgızmın degendim. Kırgızmın degendim. Bar gelsin 28'ine. Ушул жакта 28-inde чакыруу болуп атат. Апалар 28-inde чоң жыйын болот. Аны айтып кетишти. Ошону азыр апалар дагы кайталады. Келге балдар. Assalamu alaikum. Бүгүнкү ушул жерде турган коноктор, мен ушул жердин тургунумун. Биз мына ушул Кемпироват сусактагы ушул жердин берилишине каршы болуп ушул жерде чогулуп турабыз. Сөздүн ачыгын айтканда, эч кандай провокация, бул жерде провокация жок. Өткөндө дагы келгенде провокаторлор, башка уюштуруулар деген сөздөргө эч кимге ишенбегиле, бул баары жалган. Бул жерде ушул элине жерге күйгөн адамдар гана чогулган. Кимде кимдин жүрөгүндө жалуу болсо ошо жогоруда отургандар. Депутат ким болсо да келип көзүңөр менен көрүп, биздин оюбузду угуп, анан туура чечим кабыл алынсын деген гана ойдо турабыз. Көз менен көргөн, миң жолу уккандан көз менен көргөн жакшы да. Ошон үчүн баарыңарды чакырабыз, ким кайдыгер болобуза келип ушул жерге.
бизге кошулуп ушул жерди коргоп турайлы деген ой менен турабыз. Барыңар рахмат чоң. Рахмат. Кел, дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Ушу Кемпироват суу сактагычыны бул жер эми Кыргызстанда калыш керек. Анан Өзбекстандыкы эле же Кыргызстандыкы эле, бул жер Кыргызстандыкы эле болгон Кыргызстандыкы бойдон калыш керек. Урматтуу мекендештер, эгер жүрөгүңөрдө жалын болсо, кыргыз деп соккон, жер үчүн, эл үчүн күйгөн ер азаматтар болсо, келгиле. Ушул жерде өзүбүздүн талапты коелу. Биздин да милдетибиз. Ар бир жарандын, ар бир кыргызстандыктын, ар бир эр уулдун бул жерде милдети. Жерибиз бир карыш берилбейт деген Камчыбек Кыдыршаевич. Ошол сөздө турсун. Элди алдаган бул болбойт. Ушу Орозонун күнүндө ар бириңердин жүрөгүңөргө ыйман келсин. Кегиле ушу жерибизди сактап калайлы жигиттер. Келиңиздер аксакалдар, сиздер дагы. Кегиле. Коноктор экен. Алдыраак келиң. Урматтуу ушул кыргыз элим, эми эмне дейбиз, баягы кыргызда жакшы сөз бар да, азап тартпай акыл кирбейт дейт. Биз 30 жылдан бери ушундай азап, бийлик тарабынан ушундай азапка калып келатабыз. Биз түшүнгүдөй деле болдук. Эми биздин талабыбыз ушул жерде жалпы элдин талабы ушул Кампироват маселеси болуп атат да. Ушу канча күндөн бери ушу Кампироватты суранып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, ушу сиздерден көптөн көп суранып жатабыз. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Кыянатты кылсаң дейт, кумурскада чыгат. Кыяны тозуп көч алат, эр өлтүрүп өч алат дейт. Биз ушул жерде жигиттер армияга барганда ушундай ант бергенбиз. Кыргыз элин коргойбуз, жерибизди коргойбуз деп. Мына биз даканса өлөр өлгүчө жерибизди коргогонго милдеттүүбүз. Баягы жигит болсоң бекем бол дейт, чириген талдай бош болбойт дейт. Жигит болсоң көк бол, айткан сөзгө бек бол дейт. Урматтуу ушул бийлик төбөлдөгү агаларыбыз, эжелерибиз, баарыңыздарга айтып кетерим. Келиңиздер, ынтымакчылык менен ушул жерибизди бербестен, ушу коргоп калалык. Баарыңыздарды эртең ушул жерге чакырганга үгүттөйм. Келиңиздер, бардыгыбыз ушул жердеги келип, ошо бир калыстык сөзүбүздү айталы. Баа чыбык кармаганга ит өч дейт. Чындыкты айтканга акмак өч дейт. Ошон үчүн биз дайым ушу чындыкты айтып келебиз. Келиңиздер, баарыңыздарды эртең күнгө чакырабыз. Ушу баарыңыздар ушул жерге келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Кудай буйруса биз ушул Кампироват суу сактагычты коргоонго аягыбыз менен тике турабыз. Кыргызда дагы жакшы сөз бар. Жер бергиче жан бер дейт. Кузгун болуп көп жашагача кыран болуп аз жашаган артык дейт. Ушу жерибизди бергенден көрө биз өлгөнүбүз артык. Башка бир элдерге маскара болгондон көрө ушу аягыбыз менен тике туруп, ушу өлгөнүбүз артык. Келиңиздер, бардыңыздар. Ушул жерге эртең келип, ушундай бир чындыкты айтып берүүгө, ушул жерибизди коргогонго баарыңыздар келиңиздер. Аягыбыз менен тике турабыз, жигиттер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мен бул жакта бирөөнү чакыргым келип атат сөзгө. Эламан, келсең. Жанакы айткан сөзүңдү эртеңки чогулуш боюнча бир аз маалымат бере кетсең. Ассаламу алейкум, жердештер, туугандар, кандайсыздар? Биз бул жерде бир гана маселени көтөрүп атабыз. Кампироват ушу өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө калсын деген теманы. Анан азыр бул жерде СМСтерде келип атат, эртең саат 12:00-дө Кушапта Камчыбек Ташиев келеткен деген сөздү уктук турабы? Биз Кушап маселесин же Кушап стадионунун маселесин көтөрүп аткан жокпуз го. Жеринде таанышсын келип, биз ушул жерден гана күтөбүз деген талабыбыз бар. Ушул жерге гана келип бериңиз, биз ал Кушапка барбайбыз. Ал жерге барган болсок, мүмкүн сиздин даярдалган тобуңуз, даярдалган адамдарыңыз келип сүйлөтүр алдыда. Кече Кара Суудагы көрдүк. Биз ал жерде көртасыз, бул жерде бүгүн 3-күн эч кандай тизилген
стулдар жок, эч кандай ак элечек кийген энелер жок. Ушул гана эл менен жолугасыз. Ал жерде билбейм каяктан келишти, угуп атабыз, алып келгендериңиздерди же башкаларды. Биздин жалгыз талап ушул жерде гана сүйлөшөбүз. Ушул жерге гана келиңиз. 28-числону кече белгилегенбиз. Числосун айтып, мынча саат мынча убакытта барабыз десеңиздер, ошого карап да биз дагы эл дагы башкалар жактан да массовый келишет. Азыр бул жерде деле сизди гана карап күтүп отурат. СМС келди. Мен азыр эме чыкты, 12-си жок, эртең дептир. Эртең бүгүн жаздуу эртең деп же кече жаздуу эртең деп бизге караңгы да. Эртең саат 12:00 дептир. А числосу жок ал жердечи. Biz geçen çisto koyulgan 28'i de 28'i günü buyursa uşul yerden biz sizi kütöbüz. Ağeleçe geneler bolboyt, stollar tizilgenler bolboyt, karapayım kalk uşul yerden eli bolot. Kırgızga kүйгөн el gana bolot. Dagim. Келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли, урматтуу қалың журт. Эми Орозонун күнүндө ушинтип сиздерге аргасыздан, айласыздан бийлик башындагыларга кайрылып отурабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиев. Ушул жерде, ушул жерге күйбөсө, ушунча эл ушул жерге чогулмак эмес. Бул жер биз үчүн өтө ыйык, өтө маанилүү жер болгон үчүн ушул эл ушул жерге чогулуп отурат. Эми siz бұл жерде 1000 гектар жерге алмаштырдым деп айтыпсыз. Ал 1000 гектар жерде Өзбекстан ушунча жыл колдонгон үчүн жөн гана бизге берсе дагы болмок. Бул жерди албай эле. Эми бул жердин Өзбекстан ушунча жыл колдонгон үчүн бизге канчалаган зыяны тийди. Суулар чыгат биздин айылыбыздан. Ушул жердин тургуну катары айтайын. Бөйрөк оорулар болот. Ар кандай оорулар ушул биздин айылда. Текшерсеңиз 99 кылы орун ушул жерден тапса болот. Эми бул жерди берип чек араны чечебиз деген максат бул өтө акыркы жол деп эсептейм да. Бул биринчи эле ушу жерди берип чек араны чечип алалы деген бул өтө коркоктук менимче. Жер ушул жерде калсын. Жер эч кандай Өзбекстанга берилбейт. Эгер өзүңүздүн сөзүңүздү өзүңүзгө эстетип коеюн. Эгер ушул жерди беребиз десеңиз, ушул тегерегинде айылдардын өлүгүн деп эле өтүп берсеңиз болот. Качан гана ушул айылдар болду дегенде ушул жер берилет. Ага чейин эч кандай жер берилбейт. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Келиңиздер. Үн катып коюңуздар бул жактан. Жаштардан. Ассаламу алейкум. Мен өзүм негизи мындай жерлерге баары эле билет, сүйлөгүм келбейт эле да. Мен ушундай балам. Азыр публичныйды жаман көрөт элем. Азыр биринчи жолу бул жерде биринчиден баягы бөлүнүп, баягы жер болуп, мына жерде баягы Кыргызстан өзү эле бир 7 область болсо, 7 область, 7 мындай түшүндүктө жашап турабыз, бири-бирибизге колубуз жетпей эле. Даже айыл болуп деле, аз бул жерде мындай политика деп атышат. Бул жерден Алла күбө Орозо күндө турам. Бул жерде ар бир мындай статусуна карабай, мандатына карабай адам го. Бир кагаз алып, бул жерге ар бир кыргызмын деген келе турган иш болуп атат да. Мындай. Мына биздин жаштыгыбыз, анын чындап айтайын, эртең Камчыбек Ташиевич, мына Садыр Нуркожоевичтер уксаңыздар, бул элдин үнү. Дагы бул жерде бар жок эле азыр жүрөгүнөн сүйлөгүсү келип атат. Мындай сөзү бар эмне жерде тургандардынчы. Бул жерде канчалаган жаштык, бул биздин жер да. Мисалы Өзбекстан менен деле биз жакшы мамиледе болгубуз келет. Дагы деле бир тууганыбыз чет мамлекеттен башка жолдорун карагыла, балким бир университеттерге келсин, контракттарын жеңилдетип берсин. Не обязательно жерди берип чечиш керек эмес да, туурабы? Башка маселелер деле бар го, ынтымактык менен. Биз деле катташабыз, спорт аркылуу жүрөбүз. Досторубуз, туугандарыбыз көп. Мына биз биринчи жолу мына шайлоо болгондо ушунчалык мына Кыргызстан жашагандар сүйүнүп, чындык келди дегенбиз, туурабы? Жүрөгүнөн чыгып шайладык көп. Эми азыр ондой биз дагынан ишенебиз, азыр пока боло элек. Мисалы мен бир гана ишенем, бир сөз бар. Куранды гана өзгөртсө болбойт, ол Алланын сөзү, бир токтом, чечим, протокол анда өзгөртсө болот. Мындай ушуда бул жөн эле сөз да, бул жөн эле келип чечип сүйлөп коюш. Мен мисалы никогда сүйлөбөйт элем, азыр элдин үнүн угуп тура албадык да.
Az бул жерге адам туруп алып бас. Бу жерде бир неме болуп аткан жок, провокация болуп аткан жок. Или ондойдон мындай жадады, кыргыздардын акылына жетти али. 1000 сом берип кой, 5000 берип кой, шайлап кой. Эмне бу жерге чын жүрөгүнө мындай келсе боло турган иш болуп атат да азырчы. Ондой мындай бу жерге келип алып эртең бирөө мына жерде үйлүп калыптыр. Одан биз өттүк го тура уже мындай адамдар акылыбызга жетти уже. Ошону эле айтып атам, бу жерге эртең ким үнүп атса, бул өзгөндө болуп аткан турбайбы эмес, мындай бөлүнгөндү токтотолу кыргыздар. Биз өтө мындай батыр калкпыз. Анан биздин кичипелибиздикиден ушул болуп атат да, баягы деп болуп атат. Мында биз ham кичине турушубуз керек да. Ошого мен катты неме сүйлөсүм болот, ошого мына бийлик өкүлдөрү сураныч. Өзүңүздөр мына жерге келип, баягы бир сөз бар. Барын кыл дейт, ойно дейт, гүл дейт, башка кыл дейт, мындай бар дейт. Бирок бир сөз бар, чектен чыкпа деген сөз бар да. Коңушуң мына бир дубал жашап аткан коңушуңан деле кичине неме кылсаң ошодон чыгат, турабы? А бул жерде целый кыргыздын жери кетип атат да. Мен ошону эле айткым келип атат. Чечип койсо болот, ошо рахмат. Жакшы чечип бергиле Сураныч. Анан эртең Сураныч бул жерге да акыркы сөзүм. Мындай не обязательно бирөө чалып, досум жүрүп барып келебиз эмес. Жүрөгүңөрдөн угуп аткандар туруп келе бергиле. Чындык үчүнчү бул андай сөз болуп аткан жок. Бери шайлоо же ана жүр алиги ондой күндөн биз өткөнбүз алиги. 5 досуң эристип кел, 10 досуң алып кел. Бул политика өзү полит нерсе. Биз бул жерде чындап эле чындык үчүн турайлы. Ал биз үчүн эл. Сураныч келип бергиле ким неме болсочу. Рахмат. Рахмат чоң. Сиздер тургандар бар, келиңиздер. Өзүңүздү тааныштырып өтүп айта бересиз. Мен өзүм Оштон келдим, студентмин. Камераны мындай ачылдырып элге карап сүйлөйүнчү. Өзүм 19 жашым. Оштон келдим. Алабукадан болом. Алабукада деле куду ушундай суу сактагыч бар да, Орто Токой деген Касансай водохранилище. Бирок чек арадан 14 километр ичкерде. Таза Кыргызстан жери, таза Кыргызстан суусу. Мисалы Андижандын чек арасынан Папанды берип койгондой эле берип кой да биздин жердичи. Сууну алып кетип атат. Ал жерге келип Өзбекстан солдаттары коргоп турат. 14 километр ичкердеги жерде. Ушул токтом чыкканда берилген кече. Ордуна бизге үңкүртөөнү алдык деп койду. Үңкүртөө мындай эле кургак таш, эч нерсеси жок да. Анан биз өзгөндүк мен же алып калдым деп мен өзүбүздүн жерде эмес, жалпы Кыргызстандын жери үчүн келдим да ушул жерге. Бүгүн окуу жок эле окуудан чыгып келдим. Мен деле ушул нерсени талап кылам, ушул токтомдорду кече Ташиев Ташкентке барганда токтомдун баардыгын жокко чыгарсын деп талап кылабыз. Бизге суу керек, жер керек. Ташыны башыбызга тартабызбы? Токтом бизге жокко чыгарылсын, мурункудай жашайлы, тынч жашайлы. Жашообуз деле буга чейин сон болуп келген. Ушундай керек бизге. 1000 гектар жер ташта кургак чөлгө окшогон жердин кереги жок бизге. 1 гектар 1 литр болсо деле суу менен жашаганыбыз жакшы. Дагы ким? Келиңиздер. Биз түз эфирдебиз. Түз эфирдебиз. Канча адам көрүп атат азыр бизде? 470 адам түз көрүп атат. Келгиле. Дагы ким сүйлөйт? Келиңиздер. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү чогулуштун ушундай чогулуш өтүп атат. Келиңиз. Бүгүнкү кырдаал боюнча анча-мынча сөздөр болду. Ошондуктан сиздер менен дагы бул жакта жуманакей берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу калайык калк. Туткан орозоңор кабыл болсун. Азыр көпчүлүгү ушул биздин кыргыз элинин жер суулары башка мамлекетке өтүп кетип аткандыгына каршы эл толкуп чыгып атса каршы болуп. Муну кээ бир телеканалдар, бийликтин немелери муну саясатташтырып атат да. Бул жерде эч кандай саясат жок туугандар. Эч кандай саясат жок. Кээ бирөөлөрү мына YouTube каналдан, башка каналдан окуп атабыз. Бул бийликти алмаштырабыз деп атыптыр, тигинтип атыптыр, мынтип атыптыр. Бизге бийликтин кереги жок бизге. Биз мына Садыр Жапаровду шайлаганбызбы? Ошо Камчыбек Кыдыршаевге ишеним көрсөткөнбүзбү?
биздин ишеничибизди акта берсин. Элге иштеп берем дегенби? Элге иштеп берсин. Элдин талабы эмне болуп атат? Ушул жер сууларыбыз өзүбүздө калсын деген эле талап болуп атат. Бул жерде эч кандай провокация же болбосо бийликти басып алуу, тигиндей мындай нерсе жок. Бул жерде саясатташтырган нерсе жок. Биз жөн гана 28 кече күнү мына жерде бийлик өкүлдөрү келди, чогулуш болду. Ошондо биз 3 күндө келип берсин десек, өздөрү суранышып 10 күн деген турабы? 10 күн эмес, анан чогуу талаш тартышта 5 күнгө токтолгонбуз. Ошондо 28 апрелде ушул жерде жалпы кыргыз мамлекеттик инсандарынын, жарандарынын жана өкмөт адамдарынын, эл өкүлдөрүнүн ушул жерде аттуу баштуу адамдарынын баарын ушул жерге чогултуп, жеринен чечели деп 28 күнгө белгилегенбиз. Анан эртеңки чогулуш уюштуруп алыптыр стадиондочу. Бул туура эмес көрүнүш. Урматтуу Камшек Кыдыршаевич, сизден көптөн көп суранабыз, талап кылабыз. Жер, ушул жер чечилип атат, ушул жердин маселеси, жерине келиңиз. Эртең эмес. Биз 28-inde күтөбүз, турабы? 28 апрель күнү ушул жерге келиңиздер, баарыңыздар келиңиздер. Мен кыргыздын жерине, кыргыз мамлекетинин эртеңки тагдырына кайдыгер эмесмин деген инсандардын баарын чакырабыз. Ким болбосун, депутат болобу, өкмөттө иштейби, бийликте иштейби, же болбосо жөнөкөй карапайым койчуманбы? Ушул жерге барыңыздарды, ушул жерге келип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды ушул жерди бир көрүп туруп, анан оюңуздарды айтууңуздарды суранабыз. 28 апрель күнү барыңыздарды элдик чоң жыйынга чакырабыз. Рахмат. Эртеңки чогулушка кыргыз мамлекетинин эртеңки тагдырына кайдыгер эмес адамдар барбайт. Эртеңки чогулушка барбайт. Кемпироват эле эмес, мына кыргыз мамлекетинде жер суулардын башка мамлекетке өтүп кетип атканына кайдыгер эмес инсандар баары 28 апрель күнү так ушул жерде Кемпироваттын боюна барыңыздарды чакырып кетебиз. Рахмат. Мен сөзүңүздү улайын. Мындай болуп атат да. Кече бул жерде чогулуш өттү. Ал чогулушта өкүлдөр келип, биз менен жакшы суроо жооп болуп кетти. Эл аларды даяр эмес экен деп кайра өз жолдоруна салды. Кече күнү биз кыска убакытта ушул жерде чогулуш өтөлү деп сурансак, өздөрү мүмкүн эмес деп биз менен соодалашып, алар 10 күн сурады. Биз 3 күн сурадык. Анан сиздер Ташкентте талашып тартышкандай, биз да бул жерде талашып тартыштык. 3 күндөн 10 күндөн ары бери болуп, 5 күнгө такалып, кече, бүгүн болсо окудуңуздар болуш керек, протоколдор жөнөтүлүп, 28-ине чоң жыйын болот деп, Жогорку Кеңештин депутаттары жана башка саясатчылар бардыгы келсин деп протокол түзүлүп, жөнөтүлдү. Ал протоколдун көпчүлүгү бул жерде окуду. Ошондуктан эртеңки келчү коноктор, местерди кимдер келеткен азыр мындай билинбей турат. Ошондуктан айтарым, эртеңки чогулуш бул силердин чогулушуңар. Аны кандай максатта өткөзөсүздөр, ал сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздардан келишинче кыласыздар, билем. Ынтымакта да андай болду Кара Суу районунда. Ошондуктан биз дин чогулуш 28 апрель күнү ушул жерде болот. Биз чоң жыйын өткөзөбүз. Биз бир тараптуу адамдар эмес, ар тараптуу Кыргызстандын тарыхын мен билген адистерди чакырып ушул жерде чоң жыйын өткөзөбүз деп биз кече элден бата алып ушул жерде чогулуп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан эртең ал сиздердин чогулушуңуздар, эртең сиздер даярданып келесиздер, билем, бирок бизден бир эле талап. Элдин бардыгы талап ошол. Компроват суу сактагычы жери, суусу, платинасы кайсыл ушул убакытта азыр кимге карап турса, кандай болуп турса,
ошол боюнча чечим өзгөрүлтүүсүз калсын жана компроват суусу Кыргызстандын келечегине бул тема козголбой турган болуп калсын деген талапты кылышууда. Туура айтамбы? Ошондуктан, урматтуу коноктор, эртеңки келчү коноктор, ушунун артынан барган бийлик өкүлдөрү, комиссиялар, сиздер дагы ичиңиздерде күйүп турган көп нерселер бар, бирок айта албай атасыздар. Ошондуктан сиздердин дагы убактыңыздар келет. Бирок кийин аттен кылып каласыздар. Бирок кийин аттен кылып канча кайгырсаңыздар дагы бул күндөр кайтарылып келбейт. Бул суулар, бул жерлер кайтарылбайт. Жана бир агабыз жакшы айтып кетти. Бул жерде биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү, ата бабаларыбыздын урпактары, ата баба деп биз силер айтмакчы до конца турабыз дешип, бул жакта чечим чыгарып атышат. Ошондуктан компроват Кыргызстанда калсын, компроваттын темасы ушундан кийин эч козголбосун деп биз талап кылабыз. Кошуласыздар да. Рахмат. Анда биз түз эфирибизди аяктайбыз. Сиздер менен дагы айтып коеюн азыр. Сиздер менен Кудай буйруса саат 7-де кайра түз эфирге чыгабыз. Бирок, достор, мындай болуп атат. Кээ бир адамдар бир кухняда отуруп алып, бир жерде отуруп алып, мени мынтип атат, антип атат деп жасап атышат, көрүп атасыздар. Телеканалдарда бар да. Кел ошол телеканалдар ушул жерге келсин. Жанагы дивандын эксперттери келсин. Бир кабинеттен чыкпай тилин кайрып аткандар келсин ушул жерге. Жеринен сүйлөшөбүз. Дагы. Эми анын атын атаган, мен ата албайм, ачыгын айтайынбы? Ооба. Анын аты көп экен өзүчү. Дагы айта турган нерсем. Бул жерде жанакы бурмалап анча-мынча чыгып атышат. Өзгөндүн 50 гектарды талашып атат деп да жазып чыгарышыптыр. 50 гектар темасында чыгарып атат деп. Жок. Биз 5000ден ашык гектар жердин суусу жерди сөз болуп атат. Дагы кош нерсе. Жана Калмет эке, сиз жакшы айттыңыз да. Ушул сөздү кайра айтканда мен эч тайбайм да. Ушул сөөгү ата бабаларыбыздын жаткан жерлери биз келип ушул жерде Куран окуп турганга жеткизсин. Кече бул жерде биздин аксакалдарыбыз бул жерде намаз окуду. Бул жерде бир кызыбыз, Оштон келген коногубуз ыйладаларды көрүпчү. Себеп дегенде алар бата берип атканда ушул жерде ата бабаларыбызга бата бериштир. Ошолорду уктум дейт. Караңыздарчы кандай нерселер болуп атат. Жанакы диван эксперттер аман болсун. Сиздерге сөз дагы кем ачык эле айтайынбы? Саат 7-де кайра эфирге чыгабыз. Менин жана ушул команданын единственный Мекендеш ТВ деген канал бар. Блоктогонду жана башка ичине кирип ардемкени кылганга аракет кылып атышат. Мен сиздерге факты кара көрсөтөм. Алар үйдө отуруп алып, жалгыз жанакы менин телефонумду мынтип атат, антип атат деп атышып, алардын баары калп. Алар өздөрү бийликтин адамдары болсо, бийликтин арыгын чаап атса, кантип ошолордун телефондорун ошо бийлик кайра чукусун. Керек болсо бийлик даярдап берип аткан нерсени сүйлөп атышы мүмкүн алардычы. Ошондуктан көрүп атасыздар, бул каналдан башка каналдар деле бар. Бирок бул жерде биз такай көрсөтүп атабыз. Бизди болушунча буттосуп атат, болушунча. Азыр туруп карасаңыздар, барып жазылып турат. Экранда жазылып турат, экран катып турат меники азырчы. Ошондуктан достор, агалар, апалар, рахмат келгениңиздерге. Күндө ушул жерде компроват бизге өтмөйүнчө, ошол чечим жокко чыкмайынча, биз ушул жерде турабыз деп чечим чыгарганбыз. Кыргыз үйлөр тигилип атат чекеден. Мына кыргыз үйлөрдү тартып койсоңор болот. Бүгүн дагы бирөө тигилди, 5-чиси болуп. Дагы келет ат 2 кыргыз үй. Дагы тигилет. Компроват бизге өтмөйүнчө ушул жерде турабыз биз. Рахмат.
Келиңиздер. Кимиңиздер бата бересиздер? Мыякты карап өтөрөйүн. Мен карап турам, келесиз. Мыякты карап эле. Мээримди урайымды Алла таалам 18 маламдын ээси. Ушул жерге ар бир катам шилтеп келген адамдар, ар бир ойлогон ойлору, ичкен тамактар, жеген нерселерин Алла таалам ислам нуру менен, Кур'ан-ы Карим менен нурланта турган болсун. Амин. Ошондой эле ар бирибиздин тилек максатыбыз ушу компровод суу сактагычы эч качан берилбесин деген тилек. Ушул тилегибизди Алла таалам кабыл кылсын. Алла таалам орозо күндөрүн тилеген тилектерди кабыл кылсын. Ошондой кыргыз мамлекетинин гүлдөбөсүн, өнүгүшүн кабыл кылсын. Амин. Туткан орозоңор кабыл болсун. Ушу соотторду Алла таала силерге дагы насип этсин. Амин. Рахмат. Ушул менен эфирибизди аяктайбыз. Саат 7-де кайра биз түз эфирге чыгабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Рахмат. Макул, Кур'ан окуп коюңуздар. Киши Кур'ан окуп албетте, ошончо мен звукту өчүрүп койчу. Алыстан окусун. Кетип атам. Өчпөй калдым катып. Кетип да карап койчу. Кантип видеону өчүрөм. Телефон экран барды катып калды. Жүрө ал жака калчыбыз. Алса. О, тартылып атат. Мен ошону урматтуу мекендештер комментарийге жазып койсоңуздар, мүмкүн болсо билген журналисттер жүрө албай атабыз. Өчүрүп коюп бербейинби? Запись өчүп кетпейби? Кетпейм да. Башка байланыш жок.